бизге оозеки түрдө мындай кайрылуу кылып атыптыр. Азыр чоң атка минерлер мамлекеттик кызматта туруп, мамлекеттик бюджетке кол салгандыгы үчүн кармалып, соттолгону соттолуп атпайбы? Ошолордун айрым туугандары кайрылышыптыр ушул. Бизге да жардам берип койгулачы, маселебизди карап койгулачы, мыйзамдуу депчи. Анан мен айтат элем, бир аз болсо да уят болушу керек. Мисалы үчүн атын ачык атабайын, соттун өкүмү чыккан чекте эч ким күнөөлүү деп саналбайт, туурабы? Ошон үчүн атын ачык атабайын. Жакында эле бир ошо кармалган министрлердин, чоң кызматта жүргөндөрдүн Бишкекте 100 квартирасы бар экен. Эл оозунда айтып жүрөт да. Эми мамлекеттик кызматты иштеп туруп, ошол 100 квартираны кайдан алды? Ошон үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышын тескерисинче талап кылат элем.